убакытты китеп окуу менен өткөрүү пайдалуу экендигин баарыбыз тең эле угуп келебиз. Бирок күнүнө 20-30 мүнөттү китепке арнап коюуга мойнубуз жар бербей келет. Азыр китеп окуу кандай пайдаларды алып келерин анык билип алуумуз күндөрүңүздү китеп окуу менен кооздоого жол ачат деп ишенем. Китеп окуу стрессти азайтат. Сейилдөө жана музыка угуу бул стресстен арылтат. Башыңызды чыңалткан бул ооручулукту жоюу китеп окуу менен андан да жеңил болоорун Сасек университетинин окумуштуулары аныкташкан. Андай абалда китеп окуу музыка угуу жана сейилдөөгө караганда стресс абалынан 2-3 эсе тез арылтат. Демек китеп окуу бул стресстен чыгуунун эң натыйжалуу жолу. Экинчиси бул уйкусуздуктан арылтат. Китеп окуу бул эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Уйку алдында телефон карап жатууда жана телевизор көрүүдө алардан чыккан ачык түстөр уйкуну качырып, мээге жакшы уктоо программасын түзүүгө жолтоо болот. Ал эми уйку алдында пайдалуу китеп окуу бул мээни тынчсандырып, жакшы ойлорду топтоп алуу менен уйкуга кетүүгө шарт түзөт. Ал эми үчүнчүсү болсо бул акылыңызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башка каармандын кубаныч кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей абалда болобуз. Көркөм чыгармаларды окуу менен адам жашоону, айланасындагыларды туура түшүнүүгө калыптанат. Ушуну менен бүгүнкү биздин видеоролигибиздин биринчи бөлүгү аягына келип жетти. Кийинки чыгармага чейин сак саламатта калыңыздар.